Алтын арамбы же арам адалбы? Күмүш эркек тагынсаң зекетін канча бериш керек? Алтын эркектерге арам. Күмүш так эркектерге арам, бир гана шакек тагынса болот, тагынган шакегиңе зекет бербейсиң. Эркектерге сепичке тагынган болбойт туугандарым. Onu жеңелерге бергиле. Уят эркектерге мончок, сончок, жылтырактардын бардыгы ачыкта сааттасаң болот, анан калганына болбойт, уят болот. Эркекке бул жакшы эмес. Бул харам. Аялдар тагына берсин олордун бардыгын. Өткөн сабактарыңызды бир жерине түшүнбөй калдым. Сиз Аллах кайда деп суроо бидат деп айттыңыз. Аят аль-Курсийде Аллахтын курсийи бар, ал асман жана жерден чоң деп айтылат го. Исра Мираж түнү пайгамбарыбыз 7-чи асманга чыгып, Аллах менен сүйлөшкөн жана 5 убакыт намаз парыз болгонго. Жибрил алейхиссаламда асмандан вахый алып түшпөдүбү? Биздин түшүнүктө Аллахтын заты асманда, сыпаттары бардык жерде түшүндүрүп берсеңиз. Аллахтын кайда деген суроону бидат деп мен эмес, имам Малик айткан. Кайда деген суроо бул мекенге карата берилет. Кайда десе тиякта биякта деп жооп бересиң да. Мекен бул махлук жаратылган. Качан десең бул замандан суралат, заман жаратылган, Кудай Таалам жаратуучу. Ошон үчүн Кудай Тааладан качан жана кайда деген суроо менен суралбайт. Бул бидат тууганым. Анан сен айтып аткан аят хадистер боюнча иншалла айтып берем. Бул сага сабак берип аткан, дарс берип аткан жанагы эшендарың сал адашып калган кичине. Бул аяттардын маанилерин бардыгын иншалла башка сабактардын биринде кененирээк айтып берем. Бул боюнча Жаллабатта айткан бул сабакты иншалла анан базоргонго дагы иншалла сабак кылсак жакшы болот иншалла. Же бул боюнча Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун Сүнни акидалар деген китебин оку. Же Талхис Акай Тахавия деген өзбекче жаңы чыгып мен көрө элекмин, ошону оку. Ошондо айтылган маселе. Анан бул сен бул маселе менен мени чочутуп берген жоксуң. Болгону сал кыйшайып кеткенсиң, анан ондоп коелу иншалла. Шииттер мусулманбы же капырбы? Алар сахабаларды сөкүшкөн экөө бир адам. Анан сен жазып аткан катыңда 99 ката бар тууганым. Сен өзүңүн өзбекчеңи же кыргызчаңы эптей албайсың, анан кантип арабча тексттерди түшүнө бересиң? Мен ошого түшүнбөйм да. Мисалы үчүн мен мектеп медал менен бүтүргөм. 1-4 жок бүтүргөм. Анан дин окуп шарият окуп атам. Сен азыр жазып аткан катыңдын өзүндө муну өзүңүн эне тилиңде эптеп жаза албайсың, оюңду түшүндүрүп бере албайсың. Муну катыңда бир сүйлөмүңдө 10 катадан турат сеники. Эми мен сага кантип айтам? Энең тилдеги сүйлөгөн тилди эптеп жаза албайсың, кантип ана Куран аяттарындагыларды терең түшүнө бересиң? Алиги ичип тойбогон жалап тоебу дегендей кеп да. Сүмөлөккө бир пияла гардын толтур сүмөлөк берсе, шурулдатып ичсең, анан калганын жаласаң, жалаймен тойбойсуң аны менен. Ичип тойбогон жалап тоебу? Өзүң чала сабат болсоң, арабча эмес кыргызча эптей албайсың же өзбекчеңи. Даже билбейм сен өзбекпи кыргызбы? Мен мисалы үчүн да. Анан сен кантип аяттарды түшүнөбүз биз деп. Сен кимсиң түшүнө бергидей? Сен кимсиң түшүнө бергидей? Имам Малик айтты, сен кимсиң аны айтып аткандай? Болгону сага бир устаз ошентип айтып койгон, Аллах заты асманда ондай мындай деп мушаббиха болуп кеткенсиң. Мен ошон үчүн бияка келип атам, айтып берейин ушундай нерселерди деп. Ага дагы өчүрүт келет, же сабактар ошол боюнча уктуганым, адис тартиби менен келет. Сен ойлоба, сен биринчи уккан маалымат эч качан туура болуп кала бербейт. Адамдар ушундай да. Бирөө биринчи дарс айтып берсе бир маалыматты. Ошол биринчи уккан маалымат сөз туура болуш керек, экинчиники ката боло берет. Ошо биринчи уккан маалыматка ошону калып кылат да, ошого салып көрөт, туура келсе туура, туура болсо ката деп. Ону сага ким айтты? Куран эң акыркы китеп го, бардыгын өчүрүп кетти го. Сен о бурчка бекинип алып, кучу деген сабак берген дарсыңа туура болуп, анан калганы ката болуп кала береби? Эмне ким айтты сага сенин устазыңы калып болуп калды деп? Имам Малик айтып атса бидат деп. Мисалы үчүн тууганым. Сен урушкан жок, болгону мен чындык айтып атам. Анан буга атайын убакыт бөлүш керек, бөлө турганда айтабыз. Жаллабатта окутканбыз, анан Бишкектен сабактарым карасаң бул нерсе бар. Шииттер мусулманбы же капырбы? Кече как раз сүйлө, шииттер 4 бөлүккө бөлүнөт. Бирөө капыр, бирөө фасык, калганы чала мусулман. Насат бедеден карасаң чыгат бул боюнча.
Şiittер боюнча китептер бар, шиялар кимдер деп ошону окусаң билесиң. Алар Исни Ашария шииттер боюнча. Ибадия, Насырия деген шииттер бар, булар капыр. Исни Ашария булар өтө фасык. Анан Зейдия деген шиит, булар мусулмандар, анан ошо окшогондагы бир шииттердин түрлөрү бар. Сирия, Ирактагы мусулмандар шииттер туурасында. Шииттер боюнча мен ойлогом базар коргонго ушун лекция окусам туура болобу жокпу, анткени бизде көп нерсе мындай атайын илим жолуна түшкөн адамдар эмес, жалпы адамдар болуп атпайбы? Мен ойлогом, эгерде университеттин студенттери болсо, диний медресенин, анда ошондой тереңирээк окусак деп. Бирок мен суроодон билип атам, демек акыйда маселеси боюнча сабак айтсак зыяны тийбейт экен деп. Балким кийинки сабактарда бир бул суроого 10 мүнөт, бул суроого 10 мүнөт атайын бир айтып берген аракетин көрөм иншалла.